Билим берүү тармагына көрсөтүлгөн артыкчылыктуу багыттын алкагында Кыргызстан боюнча акыркы 3 жылдын ичинде 315 мектеп жана 69 балабакча салынды. Ушул тапта дагы 149 мектеп, 63 балабакчанын курулушу жүрүп жатат. Ар бири заман талабына төп келип, келечек ээлеринин татыктуу билим алышы үчүн керектүү шарттын баары эске алынган. Жаңы мектептер жарык, кенен класстары жана лабораториялык каналары, спорттук залы, ашканасы менен кошо салынып, жылытуу тутуму киргизилип, коопсуздук чаралары орнотулуп, керектүү эмеректер менен бирге камсыздалып бүткөрүлүүдө. Дал ушундай шартта курулушу толук аяктап, май айы менен пайдаланууга бериле турчу объекттердин жалпы саны 11, алардын 9 мектеп, 2 балабакча. Борбор кала Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Төмөнкү Аларча айылындагы мектепте кошумча окуу корпусу салынып бүттү. 375 окуучуга ылайыкталган корпустун курулушуна республикалык бюджеттен 88 миллион 245 миң сом жумшалган. Имарат 2 кабаттан туруп, бардык шарты эске алынган. Өлкөнүн эң алыскы Дубаны Баткен облусунун Лейлик районундагы Сумбул айылындагы Сары Дөбө орто мектеби да окуучуларга ишигин ачууга даяр. 150 орунду мектеп 84 миллион 516 миң сомго республикалык бюджеттен каржыланып курулду. Мектеп 2 кабаттан туруп, шарттары толук эске алынып, бардык ыңгайлуулуктар менен бүткөрүлдү. Ысык Көл облусунда 4 мектеп, 2 балабакча курулуп бүтүп даяр болду. Алсак Ак Суу районунун Шапак айылында Усуп Мырзахматов атындагы орто мектептин курулушу аяктады. Бул билим уясы узак мөөнөттүү курулуштардын бири эле. Пайдабалы 2014-жылы түптөлүп, каржылык колдоо жоктугунан токтоп калган. Кайра иш жанданганы тез арада 2 кабаттуу 150 орунду мектептин курулушу аягына чыгып, республикалык бюджеттен 54 миллион сом жумшалды. Ысык Көл районунун Семеновка айылындагы Петр Колесников атындагы орто мектептин башталгыч класстары үчүн ылайыкталган имарат 225 орунду болуп бүткөрүлдү. Курулуш республикалык бюджеттин эсебинен 58 миллион сомго аяктады. Бул билим уясы дагы узак мөөнөттүү курулуш болгон. Анткени 2016-жылы башталган иш каражат тартыштыгынан бүтпөй турган. Учурда 2 кабаттуу имарат заман талабына төп келип салынды. Түп районунун Түп айылындагы Абдыкасым Кармышаков атындагы орто мектеп 450 окуучуга ылайыкталган. Республикалык бюджеттен 137 миллион сомго бүткөрүлдү. Мектеп 3 кабаттан туруп, мында дагы ашкана, китепкана, спорт залы өңдү типтүү мектептин бардык шарты эске алынган. Түп районунун Ичке Суу айылындагы Зууракан Батырбаев атындагы орто мектеп дагы 150 орунду болуп курулуп, пайдаланууга даяр. Бул мектептин курулушу да 2015-жылы башталып бүтпөй токтоп турган. Өткөн жылы гана каржылоо жанданып, сметалык баасы 63 миллион сомдук мектеп толук курулуп өттү. Мектеп 2 кабаттан турат. Заманбап класстык бөлмөлөрү менен катар билим уясы учурдун талаптарына төп келет. Облус борбору Каракол шаарында болсо, 2 балабакча бөбөктөр үчүн даяр турат. Каракол шаарындагы номер 12 балабакча 120 орунга эсептелген. 2022-жылы башталган курулуш 84 миллион 356 миң сомго республикалык бюджеттен каржыланып аяктады. Балабакча 2 кабаттан турат. Мында 4 тайпа ачылары пландалган. Балдар үчүн уктоочу, ойноочу бөлмөлөрү, ашкана, медициналык кабинет, салтанаттык иш-чаралар өтүүчү залы жана кызматкерлердин кабинеттери бар. Имарат керектүү эмеректер менен толук камсыздалды. Короодо балдар ойноочу аянчалар да бар. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн пандус орнотулуп, коопсуздук чаралары каралган. Каракол шаары номер 7 балабакчадагы курулуп, бөбөктөрдү кабыл алууга даяр. Бул бакчада 120 орунду. Республикалык бюджеттен 70 миллион 982 миң сомго салынды. Мында да имарат 2 кабаттан туруп, 4 тайпага эсептелген. Шарттардын баары өз орду менен жасалган. Жылытуу тутуму Каракол шаардык жылытуу от казандарына туташтырылган. Канализация борборлоштурулган. Чүй облусунун Сокулук районунун Күнтүү айылындагы Жамгырченов атындагы орто мектептагы жаңы курулган билим уяларынын катарында сметалык баасы 113 миллион 800 миң сом болгон мектеп республикалык бюджеттен бүттү. Мектептин имараты 2 кабаттан туруп, бардык шарттары камтылган. Алай районунун Курманжандатка айыл аймагынын Арпа Тектер айылындагы номер 24 Камчыбек Аматов атындагы орто мектеп 225 орунду болуп бүткөрүлдү. Республикалык бюджеттен 82 миллион 100 миң сомго курулган. Мектептин курулушу өткөн жылы башталып, 1 жыл аралыгында тургузулду. 2 кабаттуу билим уясында окууга керектүү шарттын баары камтылган. Заманбап класстык бөлмөлөр менен катар китепканасы, кийим которуучу, жуунуучу бөлмөлөр менен кошо спорт залы да бар. Кышы катаалы үчүн мектепке өзүнчө отканасы да салынган.
Ош облусунун Борбору Ош шаарында болсо Исхак Разаков атындагы номер 20 гимназия мектебинин жаңы имараты курулуп бүттү. Бул шаардагы эң чоң мектептердин катарын толуктап, жалпы 720 окуучуга эсептелген. Республикалык бюджеттен 279 миллион 600 миң сом жумшалган. Мектеп 3 кабаттуу, окууга керектүү шарттардын баары бар. Мына ушундай эң ириде сапатына өзгөчө маани берилген жаңы билим уялары жыл айыгына чейин дагы четинен курулуп бүтүп пайдаланууга берилет. Бул аракет келечек элдерине сапаттуу билим берүүгө шарт түзүп, өлкөнүн эртеңине эң ишенимдүү инвестиция болуп саналат. Менин эң башкы милдетим Кыргызстан элине татыктуу жашоону куруу.